Бишкекте 5-6 октябрдагы митинг учурунда жаракат алып, ооруканаларга 656 киши кайрылган. Алардын 521 алгачкы медициналык жардам алгандан кийин амбулатордук дарыланууга жиберилген. 9 октябрдагы митингден кийин дагы 2 жабырлануучу ар кандай жаракаттар менен ооруканага түшкөн. 1221 кайрылуу болгон. Анын ичинен 225 киши азыр 235 киши стационардык дарыланууда болуп атат. Бир киши сиздерге маалым болгондой тилекке каршы каза болуп калды. Калгандары баары ошол биринчи тез жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга кеткен. Ошо эң көп кайрылуулар биздин Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан, андан кийин улуттук госпиталь болду. Андан тышкары хирургия борборуна түшкөндөр бар, Чүй облустук ооруканасына кайрылгандар болгон. Анан могу президент жана өкмөттүн астындагы атайын оорукана барго, управ делами, ошол жакка дагы кайрылуулар болгон. Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна 5 октябрдан бүгүнкү күнгө чейин 572 кайрылуу катталган. Аталган мекеменин башкы дарыгери билдиргендей, азыркы убакта травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 68 киши дарыланууда. Жана абалы жакшырса, ушул жуманын аягына чейин баары ооруканадан чыгарылат. Берге биринчи 5-6 күндөрү кайрылганда башынан жаракат алгандар болчу. 3 оорулуу жанагы шумовая граната дейт, ошол жарылганда буттарын открытый переломдор менен түшкөн, ачык жаракат. Анан көз башынан катуу жаракат алып, ушиб мозга деп коет. Ошондой черепно-мозговой травмада ошо менен кайрылган. Азыркы кезде бирөөсүнүн акыбалы оор, реанимация бөлүмүндө жатат. 24 жаштагы Улан Эркинбек уулу 5 октябрдагы митингке катышып, кечки саат 9да башына таш тийип жаракат алган. Ал тез жардам унаалары жетишсиз болгонунан улам ооруканага түнкү 12де жеткирилген. Ошол күндөн бери ага инеси Арген кам көрүүдө. Азыр оор, врачтар колдон келгенин кылып атышат. Только күткүлөө убакыт керек болуп, состояниясы оор. Биринчи келгенде эле таңкы саат 6да биринчи операция жасалды. Андан кийин 24 сааттан кийин башына кайра кан толуп, томография тартып кан толуп, анан экинчи операцияга киргизди. Экинчи операция деле успешно болду. Анан кайра эле комада да. Ошо эми элдер врачтар карап атат, жакшы эле карап атышат. Борбор калаада болгон башаламандыкта 5 медицина кызматкери жабыркап, 6 тез жардам унаасы талкаланган. Жабыркагандардын көпчүлүгү коопсуздук күчтөрү колдонгон көздөн жаш агызуучу газ, резина ок жана митингчилер ыргыткан таштардан жаракат алышкан. Максат Леспеков, Талас Аманбеков, 5 канал.